Assalamu alaikum, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөр, кутман укшак күнүңүздөр менен достор. Бүгүн 29-5-2022 жыл Москва акысы боюнча саат 3:30. Урматтуу көрүүчүлөр, көңүл буруңуздар. Биздин кезектеги автоунаа Kia K5 2021 жылкы 2.5 объемдо автомат коробка, комплектация полный туугандар. Бир люк жок, калган бар жогу бар туугандар. Задний подогрев, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, электрические сиденья, кожа, рожа, бар жогу бар туугандар. Бул негизи 2022 модели, көрүп турасыздар. 2022 ушул моделден башталган да. Решеткалар да башкачараак, анан арткы диффузор дагы башка и туманниктери дагы башкача болот. Көрүп турасыздар. Так, бизге ийгилик каалап коюңуздар. Машина боюнча бир сыйра обзор кылайлы. Туугандар, айтып өтчү нерсе, бул байкелер дагы лизингден өткөрүп берет. Кааласаңыздар, эгер кааласаңыздар, ИПшник таанышыңыздар болсо, сразу ИПдан ИПга оформить этип алсаңыздар болот. Эми ишенбейбиз дей турган болсоңуздар. Байкелерибиздин өзүнүн эжесинин ИПсига оформить этип, лизинговый компания менен алып чыккан машина экен. Кааласаңыздар, ИПдан ИПга оформить эткенде бул байкелерибиз оюндан чыгат. Сиздер дальше өзүңүздөр бүтүрүп аласыздар. Так, кеттик анда машина боюнча. Машинанын өзүнүн цвети ак. 18 куюлма дискада GT-нын эмеси. Бул жерде комплектация бүт GT эле. Просто люк жок. Анан ички салондон аз-маз айырмачылыгы бар. Машинада эч кандай бир точкалары жок. Бар жогу ордунда. Круговой парктроник, задний вид камера. Арт жагында бир отоло көрсөтүп өтөйлү. Торлорду коюп, сонун айдап жүрүптүр. Таптаза, кыскасын айтканда. Так, оң жок жагы боюнча көрүп атасыздар. Кышкы дөңгөлөгү бар байке, кышкы дөңгөлөк. Кышкы дөңгөлөгү дагы бар экен. Ушул эле дискагабы же башка размер? Ушул эле дискага кышкы дөңгөлөгү бар экен. Так, ички салону боюнча кеттик анда. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, пробеги 26151. Көрүп турасыздар. Мультируль, круиз-контроль. Так, датчик шиномер иштеп турат. Мониторду көрүп турасыздар. И двухзонный климат-контроль, подогрев, лобовое стекло, кондиционер. Бул жерде паркинг, автохолд, камера, подогрев сиденья. Мусумный экен. Так, подогрев руль, подлокотник. Так, бар жок ордунда. Так, GT-да могу жагында мындай эшиктин обшивкасында подсветка болот заводской. Bose аудио система турат, өтө сонун качать этет могу музыканы. Так, арткы салону боюнча. Так, арткы салону боюнча кожа, рожа, подстаканник көрүп турасыздар. И электрический зеркаль и подогрев сиденья дагы бар. Задний подогрев сиденья дагы бар. Анан мотор жагыны 2.5-тер бирок мындай жеңил уталат экен, уталыш. Опа. Ого, мынакей. Таза го машина. Болгондо 26.000 эле километр туугандар. Көрүп турасыздар, бар жогу таза, идеальный таза болгондо дагы заводдон эми эле чыккандай. Бул жагына көрүп убакыттын кетишин кереги жок. Так, келиңиз байке. Машинеси ошол мына туманкаларын көрдүңүздөр, противотуманкаларын. Анда диффузор сыяктуу бир башкача эмелери бар. Машина сатып атпыз, берекчил болуңуз. Машина өзүңүздүн эжеңиздин ИПсига алып чыгылган машина, туурабы? Ошондой. Анан канча болду төлөгөнүңүзгө? Бир сыйра калькулятор менен эсептеп бизге көрсөтүп бериңиздер, туугандар. Ушул туугандарыбыз өткөрүп берет. Кааласаңыздар, тааныш ИПшниктер болсо, сразу өзүңүздөргө оформить этип, лицензия чыгарып, акчасын, калган акчасын төлөп берсеңиздер, төлөп чыгарып алсаңыздар болот.
Машина 3 ай төлөнгөн 119.300'дөн. 119.300 төлөнгөн дагы первоначало 300.000 Көрсөтпөйлө. Так, 119.300'дөн көбөйтөбүз 3 айга. 119.300'дөн Көбөйтөбүз 3 айга. көбөйтөбүз 3 айга. Ушул сумма 3 ай берилген. Плюс буга первоначало 300 бергенбиз. Первоначало 300 бергенбиз. 119.300 көбөйтүү 3кө барабар. Буга кошо бериң сразу эле. Кошо бериң. Да. Барабар. Плюс 300.000. 300.000 первоначало. Дагы барабар. Плюс буга машинаны алып чыгып берген эжебизге 150.000 берип койгонбуз. Акысын, алып чыгып берген акысын. Оор болуп алып чыгып берген акысын. Ошондо общий биз ушул учурда 807.900 өткүздүк да. Мындан эми канча берсе өткөрүп бересиздер? Bundan biz hazır 500 berse ötküz bereriz. Oşonda skidka 307.900 skidka болуп атат. Анан айга төлөмү 3 ай төлөнгөн болсо 33 айды канча сомдон төлөйбүз? Канча рубльдан төлөйбүз? 33'тү көбөйтөбүз. Азыркы учурда кичине учурга байланыштуу кичине лизинг көтөрүп коюптур. Азыр 142.300'дөн болуп калды. Буну көбөйтөбүз. Буну көбөйтөбүз 33 айга. Машина 4.695.900 болуп атат. Буга плюс 500 берген адамга. Ошондо 5.195.900, 5.195.900 айланып атат ушул учурда машина. Бирок теги кошулган 23.000 алынып калышы да мүмкүн экен. Лизинг убактынча коштук деп айтты да. Бул баягы согуш учурунда туугандар билесиздер, машиналар аябай көтөрүлүп кеткен. Ошондо анча-мынча лизинг компаниялар менен ИПшниктер соттошуп, билесиздер, бул боюнча дагы айтканбыз. Соттошуп, ошол дополнительный кошулган суммасын алдырган. Ол нелегальный экен, незаконный действиясы экен. Лизинг компания буюрса, бул машинени дагы ошо 23.000-ге мындай айтканда алып койсо, жакшы эле болот экен. Жакшы тууган, ийгилик, жакшы сатып алың. Туугандар, көрдүңүздөр, уктуңуздар. Бар жогун эсептеп бергенге аракет кылдык. Дагы бир сыйра ошол жерин түрдүрүп кайра уксаңыздар болот, көрсөңүздөр болот. Эгерде көңүлүңүздөргө туура келсе, карап көрөсүздөр. Kia K5 2021 2.5 полный комплектация. Кроме люк. Барыңыздарга ийгилик, кийинки видеодон жолугушканча.